Саламатсызбы телегөрүүчү, назарыңыздарда эмнеге программасы. Мында социалдык тармакта кызуу талкууланган окуялар тууралуу сөз кылабыз. Кызматыңыздарда Сайфудин Мурзаев. Интернетте Кыргызстан электр энергиясын Түркмөнстандан сатып алмай болуп жатканы көбүрөөк талкууланууда. Алсак энергетика министри Доскул Бекмурзаев Түркмөн кесиптеши Чарымурат Пурчеков менен контрактка кол коюшкан. Ага ылайык Түркмөн тарап 501,9 миллион киловатт саат электр энергиясын жеткирүү милдетин алды. Ал эми буга чейинки кол коюлган келишимге ылайык Түркмөнстан 9-августка чейин 19,2 миллион киловатт саат электр энергиясын Кыргызстанга экспорттогон. Ошондой эле жаратылыш газын алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Социалдык тармактын колдонуучулары эми газ арзан болот деген пикирлерин калтырып жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурунда коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктары тууралуу маалымат бергени талкууланууда. Бүгүнкү күнгө чейин тергөө негизделген корутундуларга келди, чогултулган далилдер менен ырасталды. Келишимдерди түзүүдө жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүүдө Камека жана Центерра канадалык инвесторлор менен кызматташуунун бүткүл мезгилинде ири өлчөмдөгү коррупциянын далили, Кумтур кенин иштетүү менен байланышкан жана алардын шарттары Кыргызстан элинин түпкү кызыкчылыктарына жооп бербейт деген тыянак чыгарылган. Тергөө ошондой эле 2009-жылы Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары жөнүндө келишим түзүүдө коррупциялык фактыга юридикалык баа берилип, 1992, 1994 жана 2003 жылдары түзүлгөн келишимдердин шарттарынын терс жактарын түшүнүп, Центерранын кызыкчылыктарын улуттук кызыкчылыктардан жогору коюп, бул компанияга республиканын экологиясына жана экономикалык кызыкчылыктарына зыян келтирүү үчүн атайлап чексиз мүмкүнчүлүктөрдү беришкенин далилдеди. Кыргызстан эң бактылуу өлкөлөрдүн тизмесинде 67-чи орунда. Борбор Азия мамлекеттеринен жыл сайын жарыялануучу рейтингде Өзбекстан 42-чи орунда, коңшу Казакстан 45-чини, Кыргызстан 67-чини, Тажикстан болсо 78-чи орунда турса, Афганистан эң акыркы 149-чу орунда деп табылган. Тизменин сап башында 4 жыл катары менен Финляндия өлкөсү келе жатат. Андан кийинки орундарды Дания, Швейцария, Исландия жана Нидерланды мамлекети ээлеген. Төмөнкү индекс ички дөң продукция, жашоонун узактыгы, коопсуздук, эркиндик, туруктуулук жана коррупциянын деңгээлине таянып чыгарылат. Грек-Рим күрөшү боюнча Токио Олимпиадасынын күмүш медалинин ээси Акжол Махмудов дүйнөдөгү балбандардын ичинен 2-чи орунга чыкты. Кыргызстандык балбан 77 кг салмак категориясы боюнча келеңге чыгат. Аталган рейтинг Олимпиада оюндарынан кийин жаңыланган. Мында 1-чи орунду Махмудовдун финалдагы атаандашы венгриялык Тамаш Лоренц ээледи. Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук крама командадагы башка балбандардын алды 6-чы, арты 20-чы сапта турат. Социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары Махмудов 1-чи орунду ээлейт деген ишеничин жашырышпайт. Социалдык тармактын колдонуучулары үчүн дагы бир жагымдуу кабар. Кыргызстандык Рафаэль Физиев алгачкы жолу UFC уюмунун жеңил салмактагы мыкты делген 15 мушкердин тизмесине кирди. Буга чейин Физиев уюмдагы 4-чү жеңишин камсыздаган болчу. Акыркы беттешинде америкалык Бобби Гринге каршы чыгып, атаандашын жеңип алган. Беттештин башталышында кыргызстандык мушкер чабуулга өтүп, 1-чи номурда өнөр көрсөткөн. Грин контур чабуул ыкмасын тандап, Рафаэлди сестенте турган соккуларды узаткан. Беттешке чыккан мушкерлер мушташкандан сырткары сүйлөшүүгө да жетишкен. Эки спортчуден $50,000 бонус катары алган. Иш-чарадан кийин UFC'нин президенти Дана Уайт Физиевдин дараметин белгилеп, аталган уюм аны 14-чү орунга жайгаштырды. Белгилей кетсек, жеңил салмакта чемпиондук курдун ээси бразилиялык Чарльз Оливейра. Рейтингдин сап башында Дастин Порье турса, ал эми Конор Макгрегор 9-чу орунда жайгашкан. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 30-27, 29-28, and 29-28 for the winner by unanimous decision, Rafael Fiziev.
Акыркы бир жумадан бери социалдык тармакта каталониялык Барселона футбол клубунун мурдагы капитаны, мурдагы оюнчусу Лео Месси жөнүндө талкуу тынбай келет. Ал эми франциялык ПСЖ клубунун оюнчусу болуп 30 номурду алды. Футболчу клубтун оюн таласында расмий формасын кийип, жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн топ чекитти. Социалдык тармактын колдонуучулары барсачылар эми мессичилер болуп кетти деген тамаша сөздөрүн жазууда. Белгилей кетсек, Лео Месси 2000-жылдан бери Барселона клубунда ойноп келген. Ал карьерасында 6 алтын топко ээлик кылган дүйнөдөгү жалгыз футболчу. Көрсөтүүнү барсачылар кайрат кылыңыздар деген тамаша сөз менен жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.